Президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшош аудио жазуу. Адахан Мадымаров гана өлкөнү тоңгуюктан чыгара алат. Мамлекетибизди бандиттер басып алды. Ким Сенбаевичти колдойлу. Мен Улукбек Кочкоровмун. Мен алдын адашып жүргөн экенмин. Көрсө Адахан агай ошол күнгө чейин айтып эле жүрчү эле. Ишенген эмес экенмин. Эми көзүм ачылды. Ошондуктан мен бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадымаров Ким Сенбаевичти колдоп чыктым деп билдирген президенттикке талапкер Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшош социалдык тармакта тараган аудио жазууда. Бир гана Адахан Мадымаров ушул тоңгуюктан Кыргызстанды алып чыга алат экен. Келгиле биргеликте күч бирдикте аракет кылбасак, ар бирибиз көрүп жатсаңыздар мамлекетибизди бандиттер каптап басып алды деп жыйынтыктайт Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшош аудио жазуу. Булак Кыргыз Today KG. Мирбек Мунарбек уулу Адахан Мадымаровдун жанына бир нече саясатчылар, партиялар биригишүүдө. Улукбек Кочкоровго да эшигибиз ачык. Адахан Мадымаровдун айлана тегерегине бир нече саясатчылар, партиялар биригишүүдө. Эгерде Улукбек Кочкоров Адахан Мадымаровдун позициясын колдоп, идея үчүн кошулам десе, эшигибиз ачык деп билдирди. Бүгүн 17 ноябрда Бүтүн Кыргызстан партиясынын жаштар кайнатынын лидери Мирбек Мунарбек уулу социалдык тармактагы тараган Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшош адамдын Адахан Мадымаров тууралуу пикирин комментарийлеп жатып, Улукбек Кочкоровдун үнүнө окшогон кишинин сүйлөгөн сөзүн интернет аркылуу уктук. Азырынча бул тууралуу маалымат тактал элек деп жыйынтыктады Мирбек Мунарбек уулу. Булак Кыргыз Today KG. Айданбек Акматов. Алтынга баа дүйнөдө тынымсыз өсүп жатканда, жүздөгөн тонна алтыны бар кумтөрдөн ойлонбостон туруп, алтын калбады дегени жеңил ойлуулукпу же жоопкерсиздикпи? Алтынга баа дүйнөдө тынымсыз өсүп жатканда, жүздөгөн тонна алтыны бар кумтөрдөн ойлонбостон туруп, алтын калбады дегени жеңил ойлуулукпу же жоопкерсиздикпи? Бул тууралуу журналист Айданбек Акматов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Алтын маселеси. Садыр Жапаров бийликке келер замат кумтөрдө алтын калбады. Аны мамлекетке алыштын кажети жок деп четке чыга берди. Кумтөрдө 716 тонна алтын бардыгын, анын 400 тоннага жакыны гана казылганын билгендер эмне болуп кетти? Мафия өлбөс деген чынбейм деп эсейип туруп калды. Эми кумтөрдөгү бүгүнкү күндөгү абалга көз салып көрсөк. Быйылкы жылдын 9 айында кумтөрдөн 14,5 тонна же 465,734 унция алтын казып алынганын Центера Холдинг 17 ноябрда жарыялады. Анын киреше чыгашасын санап көрсөк, бир унция алтындын баасы учурда $1900. Демек Центера Холдинг 465,734 унция алтынды $885 миллион сатты. Муну улуттук акчага которсоңуз 75 миллиард сомдон ашык акча болот. Центера быйыл бюджетке 6-7 миллиард сомдун тегерегинде салык төлөш керек. Жалпысынан 10 миллиард сом төлөмдөр төлөндү деп маалымат берип жатат. Албетте өндүрүштүк чыгымдар болот, бирок кумтөрдө бир унция алтынды казып алуу үчүн кеткен чыгымдар көлөмү же өздүк наркы, өндүрүш чыгымы, салык жана башка төлөмдөр $553 экени белгилүү. Демек Центеранын 465,734 унция алтын казып алуу үчүн кеткен чыгымы $250,550,000 болот. Мына ошондо Центеранын таза кирешеси $627 миллион же 53 миллиард 324 миллион сом болуп жатат. Жапаров баш тарткан кумтөрдө 300 тоннадан же 3 миллион унциядан көп алтын бар экендиги белгилүү. Анын баасы $18 миллиард болот. Алтынга баа дүйнөдө тынымсыз өсүп, бүт ири мамлекеттер казынасына алтын жыйып жатканда, жүздөгөн тонна алтыны бар кумтөрдөн ойлонбостон туруп, кеңешпестен туруп, алтын калбады, аны албайбыз деген эмнени билдирет? Жеңил ойлуулукпу, жоопкерсиздикпи? Же Центера сыйкырыбы дейт Айданбек Акматов. Булак Назар News KG. Россиядагы эң сулуу мигрант айым конкурсунда кыргызстандык кыз байгеге татыды. Россиядагы эң сулуу мигрант айым конкурсунун жеңүүчүлөрү тандалды. Баш байгени Тажик улутундагы Фатима Каладарова жеңип алды. Бул тууралуу чет элдик басылма булактары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, 12 ноябрда Россияда мигрант айымдар арасында сулуулук сынагы болуп өттү. Конкурска Кыргызстандан Камила Болотбекова катышкан. Россиянын Мигранттар Федерациясы уюштурган сулуулардын салгылашуусунда Кыргызстан,
Казакстан, Тажикстан, Украина, Молдова, Өзбекстан, Түркменстан жана Афганистан өлкөлөрүнүн 200дөн ашуун талапкер катышышты. Биринчи тур онлайн добуш берүү форматында өтүп, 12 катышуучу финалга чыккан. Жыйынтыгында Екатеринбургда жашаган Тажикстандын өкүлү Фатима Каладарова эң сулуу болуп табылды. Кыргызстандык мигрант Камила Болотбекова көрүүчүлөр сыйлагына татыган. Булак жети ТВ. Адил Турдукулов, Сегизбаев койдун терисин жамынган чөө, анын амалкөй аракеттерине ишенбейлик. Активист Адил Турдукулов президенттикке аттанган УКМКнын экс-жетекчиси Абдил Сегизбаев тууралуу пикирин Facebook социалдык тармагындагы баракчасына жазып чыкты. Сегизбаевдин буга чейин камалбаган себеби аны Сооронбай Шарипович Жээнбековго карата катып алган компромат бар болгонунда. Эми Жапаров менен Ташиевдин Абдилди камаганга белсенип турганда ал аны алдын ала туюп президенттикке талапкерлигин койгонун жар салды. Кылмыш иш козголо турган болсо саясий туткун түрүн көрсөткөнгө жасаган аргасыздан болгон амалы. Койдун терисин жамынган чөөнүн амалкөй аракеттерине ишенбейлик. Тезинен бутун байлап УКМКнын алдындагы сейилдеги бир багына илиш керек. Саясий куугунтук жүргүзгөн үчүн туура жазасын алсын деп жазды Турдукулов. Булак Кыргыз ТВ. Кочкордо 7 жаштагы кыз каза болуп, хирургка жоон топ ызы чуу салышты. Окуянын чоо жайы Кочкор районуна караштуу Кара Суу айылындагы тургундар кызынын өлүмүнө дарыгерлерди күнөөлөп жатышат. Алардын айтымында 2013-жылы туулган Саида Кубанычбековага 9 ноябрь күнү Кочкор райондук аймактык ооруканасында операция жасалган. Тактап айтканда сокур ичегисине операция жасалган. Бирок 10 ноябрь күнү эртең менен көз жумган. Саида Кубанычбекова каза болгондон кийин анын туугандары экспертиза берүүдөн баш тартып, эч кимге дообусу жок деп айтышкан. Кызыбыз Саида 6 ноябрь күнү башым ооруп жатат деп айткан. Бирок кайра ойноп басып жүргөн. Эртеси күнү шалдырап башкача болуп калыптыр. 8 ноябрда ФАПта иштеген Аяш апабызга телефон чалсам, ал дарыгердин жолдомосу жок, Кочкордогу ооруканага албайт. Анын үстүнө эс алуу күндөрү болуп калды деп койду. 9 ноябрь күнү эртең менен Кара Суу айылындагы ФАПка алып барып, андан ары Кочкордун борборуна тез жардам бөлүмүнө алып бардык. Алар тез эле жандандыруу бөлүмүнө алып киришти. Биз балыкчыга же Бишкекке алып баралы деп баштасак, сокур ичеги экен, орто жерде каласыңар дегенинен токтоп калдык. Ошону менен кызыбызга тамчылатма дары куюп коюшту. Хирург Эсен Акматбеков келип операция кылат дешкенинен күтүп отурдук. Ал келип бир карап коюп жүрө берди. Убакыт созулуп бара жатканда тааныштарыбызга телефон чалдырып баштадык. Саат 14:00 чукул аймактык оорукананын башкы дарыгери Турат Жумабеков келип операция залына алып кирип кетишкен. Мага хирург Эсен Акматбеков кызыңдын ичегисинде таш бар экен деп көтөрүп келип көрсөттү. Наркоздон ойгоно албай кыйналып, улам апа деп сүйлөнүп жаткан. Кечки саат 21:00 дем алуусу оорлоп бара жатканда, дем алуусу кыйындап жатат деп айтсам, рентгенге тарттырышкан, өпкөсү жакшы экен деп айтышты. Кандагы канттын курамын текшерип, 24 болуп кетиптир деп айтышты. Дары алып келгиле деп, ары бери чуркап дары издеп калдык. Бир медайым дары таап келип, аны сайып, улам текшерип, канттын курамы азайып жатат деп айтып жатышты. Кант диабети деген жок болчу. Таң аткыча колунан кармап, уктабай чыктым. Эртең менен саат 7:00 медайым келди. Ал көзүн ачып карап көрүп, аппарат сүйрөп келди. Бала жакшыбы десем, абалы оор деп мени сыртка чыгарып жиберди. Андан кийин үй бүлөбүз менен сүйлөшүп, Бишкекке алып кетели деп баштадык. Мени үйгө барып даярдана бер деп жиберишти. Мен кеткенден кийин каза болуп калыптыр. Баланы кыйнабайлы деп экспертизага берген жокпуз. Бизден нааразы болгонубуз. Хирург Эсен Акматбеков убагында реакция кылбай, операцияны эрте баштабай койду. Балким эрте кыймылдаса, мындай болмок эмеспи деп ойлойм. Биз соттошпойбуз жана баланы экспертизага бербейбиз деди ал. Кочкор райондук аймактык ооруканасынын хирург дарыгери Эсен Акматбеков төмөнгүлөрдү билдирди. Саида Кубанычбекованын абалы башкача болуп жатканын билген ата-эне аны 3 күн үйдө кармап жатып алышкан. 9 ноябрь күнү мени ооруканага чакыртышканынан келсем, бейтап жандандыруу бөлүмүндө экен. Абалы начар болчу. Операцияга даярдагыла. Абалы начар. Көтөрө албай калышы мүмкүн деп тамчылатма дары койдуруп жатканбыз. Ата-энеси кимге арызданганын билбейм. Аймактык оорукананын башкы дарыгери келип саат 14:00 операцияга алып кирдик. Ичиндеги ташын алып чыгып, энесине көрсөткөм. Жандандыруу бөлүмүнө которулган. Канда канттын көрсөткүчү жогору болуп кетиптир. Кычкылтек аппаратына кошулган экен.
Эртең менен каза болуп калды деп айтышты. Кайра ооруканага бардым. Эжесимин деген аялдан сурасам, кант диабети менен ооруйбуз деген. Бул ооруну көзүнө карап биле албайсың. Айрымдары ооруканага жатып, анализ тапшырганда гана чыгат. Эми мени күнөөлөшсө ошону далилдешсин. Баланы экспертизага берип, атайын комиссия түзүлсүн. Эгерде чын эле менден күнөө кетип калса, мыйзам алдында жооп берип, мени атып жиберсе да макулмун. Кыз каза болгондон кийин бир топ бала келип, кетиребиз, жоготобуз деп мени сөгүп, ызы-чуу кылып кетишти. Эгерде бул боюнча менин күнөөлүү экенимди далилдей алышпаса, мен да укук коргоочуларга кайрылам, дейт хирург Эсен Акматов. Булак турмуш KG.